Elingden geleceğin bugün oyun, al üçün mekeninde suyup oylan. Дарбазада гимнастикалык көнүгүүлөрдү жасап жаткан кыз кыргызстандык эмес. Социалдык тармактарда үйүнүн дарбазасында гимнастикалык көнүгүүлөрдү жасап жаткан кыз тууралуу видео тарап жатат. Айрымдар бул кайда деп суроо салса, айрымдар кыргыздын кызы деп суктанышууда. Алга Кыргызстан, азаматсың, өнөрүң менен өркүндөй берсин. Көз тийбесин, келечеги кең болсун. Кыргыздын келечеги. Молодец, кыргыздын дагы бир чыган кызы. Мамлекет ушуга окшогон жаш талантты сразу эле камкордугуна албастан эмнелерди карап жүрөт Бул жер өтө кооптуу экен, гимнастика залына алыш керек батыраак. Бул кайсыл жерде тартылган, айтып коесуңарбы? Политклиника медиасы бул видео каякта тартылганына кызыгып көрдү. Интернет желесинде тарап жаткан видеолорду анализдеп, алгач видео 2022-жылдын кыз дарбазада олимпиадалык программаны көрсөттү деген аталыш менен казакстандык Instagram баракчаларына жүктөлгөнүн аныктадык. Аталган баракчалар казакстандык Экспресс-К жаңылык порталына шилтеме беришкен. Комментарийлердин биринде гимнастика семей аттуу колдонуучу өзүнүн баракчасын белгилеп, Байжан кызы Умит окуучубуз деп комментарий калтырган. Ал эми Галина Березовская 78 аттуу колдонуучу жогорудагы гимнастика семей аккаунтун белгилеген. Аталган баракчага таянып, бул кыз Казакстандын Семей шаарындагы олимпиадалык резервдеги балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин окуучусу деп божомолдодук. Социалдык тармактардан Байжан кызы Умиттин жана анын апасы Мерейли Масекешеванын аккаунттарын карап көрдүк. Алардын видеолорун көрүп чыгып, чынында эле Умит спорттук гимнастика менен машыгарын аныктадык. Мындан сырткары видеодогу дубалдар Умиттин үйүнүн дубалдарына окшош. Ошондой эле видеодо казакстандык унанын өтүп баратканын көрсөк болот. Кошумчалай кетсек, буга чейин рандат сальто жасап жаткан кишини айрым колдонуучулар 61 жаштагы генерал Мелис Турганбаевге окшоштурушкан. Политклиника медиасы бул маалымат чындыкка дал келбестигин далилдеген. Чындыгында сальто жасаган киши Карачай-Черкес Республикасынын машыктыруучусу Расул Чомаев болуп чыккан. Сиздер менен Политклиника медиасы болду. Бизге колдоо көрсөтүү үчүн бул жактагы QR код аркылуу же астыдагы шилтеме аркылуу кирип, донат жиберсеңиз болот. Такталган гана маалыматтарды окуңуз. Көрүшкөнчө.